başlayın. Çok güzel bir Allah. Bizim ailenin üniversitelerinde Fransızlık gelen Türklerdir. Başlayalım. Artık bu sözlüğü Aydın Şaharı'nın istemeleri Azamat Körobayeviç versek. Konuktor, muğalimler, bugünkü bizden muğalimlerimiz, ejeklerimiz, Zılgöçe buna Ayşe Karındaşımız uyuşturgan bugünkü Jakşınakay iş-çaranın katışçılары өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошо биздин Баккен областындагы Рейрек районундагы алты алыска чыккан ушул билим берүүдөгү эмгеги аябай зор. Ошол биздин элибиз сыйлаган, сыймыктанган улуу урматтуу Матемин Гапар агайыбыз бизге Айдаркен шаарына, ошол биздин Айдаркен шаарындагы жалпы мугалимдер менен мына бирлик айыл өкмөтүндөгү мугалимдер, мына директорлорубуз, жетекчилерибиз отурасыздар. Ошол бир жакшы ой менен, жакшы ниет менен ушул биздин келечек муун үчүн негизинде мугалимдер сиздер, ошол агайлар сиздер баардыгыңыздар ушул биздин балдар үчүн, ушул Кыргызстандын келечеги болгон жаштар үчүн өзүңүздөрдүн билимиңиздерди, эмгегиңиздерди аябай аракет кылып келесиздер. Ошонун ичинде ушул бизде ошол энелерди балдар менен болгон ортосундагы Жакшынакай мамилени миграциянын себебинен жана башка себептерден алыстап кетти. Ошол көйгөйдү чечүү максатында сиздер ушул жакшы иш-чараны уюштуруп турасыздар. Ушул уюштуруучуларга ыраазычылык, анан ушул келип берген агай сиздерге, сиздер менен кошо келген мына жакта биздин Балтабаев Улукбар агайыбыз отурат. Баккен районундагы эл агартуунун атмишниги ардактуу мугалимибиз. Оштон мына ЛТРде жана башка колдун иштерде дайым ачылуу болуп келген биздин Тургунбай агайыбыз келип отурат. Ошол агайыбыздын окутуучусу, жардамчысы эжекебиз Нарбүгү Анатол эжекебиз келип отурат. Анан Орматоева Расина эжекебиз дагы ошол сабак эсеңде окутуучу болуп жүргөн ошол эмгек жамаат ушул коноктор биздин Борбор мешіттин имамы Мухаммаджанова Айдерике Айша кысқасы бүгүн ушул Кудай буйрса иш-чарабыз жакшы өтөт деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ушул биздин балдар, биздин келечегибиз ушул дүйнөлүк аренада деп коюлуп ушундай билимдүү болуп Кыргызстанды көтөргөн жаштардын болсун. Мугалим өмүрү дарактай, сиздердин ишиңиздерде дайыма ийгилик болсун. Мына сиздер азыр бүгүнкү күндө эс алууда жүрөсүздөр, ошого карабастан ушул балдар деп мамлекеттер элибизде ушинтип жүргөнүңүздөр үчүн Кудай сиздерден ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик, өмүрүңүздөргө береке берсин. Баарыңыздарга ийгилик. Uyuşturup bergen bizge Çin'den hizmet kılıp bizge gözüme-göz yol kılıp atkan Ali İmran Fondu'nun jetekçisi din bakımındaki mugalim Sıdık'la Ayşe Ecek'e söz veririz. Aydarken şaharının turgundары жана алыс жакындан келген коноктор баардыгыңыздарды бүгүнкү иш-чарага келгениңиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ушул жыйында биз максат кылганбыз 2 жыл мурда Кадамжайга чакырганыбызда ушул Айдаркендин энелери бара албай калган өтүнүштөрү жана өкүнүчтөрү болгон. Ушул максатты ишке ашыруу үчүн энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапар Мадеминов агайыбыз менен сүйлөшүп, биздин шаарга дагы барып берсеңиз деп суранганбыз. Бүгүнкү күндө ушул максатыбыз ишке ашып турат. Ушул нерсе бизди өтө кубанычтабыз келип бергениге. Жыйын жакшы өтөт деген ойдобуз. Баардыгыңыздарды бүгүнкү жыйын менен кош келипсиздер деп istayım.
Söz biz köpten tutkan ağayız pedagogika ilimlerinin kandidatı Kırgız Respublikası'nın еңбек сіңірген мұғалімі, жазушылар союзунун мүчөсү, Элелер мектебинин негизделүүчүсү, новатор мұғалім Ғапыр Мадаминов ағайды сөз береміз. Эмизде кызуу. Assalamu alaikum, hurmatly бүгүнкү ушу жыйындын катышуучулары. Хайдаркан шаарынын тургундары, энелер, урматтуу азиз энелер. Анан ушу шаардын мэриясынын мына өкүлү орунбасары Азамат Борбордук мечиттин имамы Махаматжан анан жалпы эле мына баары катышып отурган энелер, урматтуу директорлор, завуштар, мына биз сиздердин ошо чакырууңуздар боюнча келип калдык. Муну көптөн бери айтып кайрылып жүргөн мына кызыңыздар, келиңиздер Гүайша, булар бизде ошо Кудай деп бизде дагы ушундай бир билим, иман, инсап жолуда жүргөн, ошол багытта балдарды эки дүйнө илимиге тең даярдаган, медакадемияга даярдаган, манасыны бизге эмеге бара албады эле, келип бериңиз агай деп көптөн айтып, анан аны мына сиздер директорлор колдоп, сиздерге да рахмат айтып, райондон мына өкүл келип, Айзада Кожонова көптөн бери биз менен ушу кызматташып жүрөт. Кудайга шүгүр, мана сиздердин алдыңыздарга келип калдык. Эми мен азыр сиздерге кайрылып туруп айтам, мына лицемериңиздер кичпейилдик менен келип, анан мындай сөзүн угуп отурсам, ушу билимди берели, жакшы тарбиялайлы деп өзү кызыктар болуп айтып атканга ыраазы болдум. Сизге рахмат. Ушу убакыт алып, урматтуу вице-премьер, ушу келгениңизге, биздин имамыбызга ыраазылыгымды айтам. Эми келген адамдар жөнүндө бул киши айтып кетти, мындай анан бирок фамилия атын айтса бул жакшы, бирок Алла Пугачева айтмакчы эт кыламала да, ошол үчүн мен келген адамдарды дагы бир башка өңүттөн дагы айтып коеюн. Мына бул адам учурунда Зулпухар Балтабаев деген айыл өкмөтүнүн жетектеген, айылдык кеңешти жетектеген, 20 жыл директор болгон, эмгеги сиңген, эмгек сиңирген журналист, жазуучу Зулпухар Балтабаев деген адам ошол киши болот. Калыстыкты, чындыкты, элди кадырын талашып жүргөн адам болуп эсептелет. Андан кийин мына Тургунбай Алдакулов деген бул жигит Оштон келип отурат азыр. Атайын мен ушу Гүайшалар, директорлор айткенде өзүм жалгыз барбайм, жанымда жүрүп, көрүп берип, нур берип, илим, билим берип келин деп, Жалал-Абад областтык ЛТР компаниясынын генералдык директору болуп 2 жолу кайта иштеп, анан маданият министрлигинде иштеп келген журналист, жазуучу Тургунбай Алдакулов деген. Ушундай жакшына жарды ачып жигитиңиз жана көңүлүңүздар ушу жана мен айттым, биз дагы мектебибизде билим менен, маданият менен бирге иман, ислам, адет тарбиясыны бирге алып кетели деп кээде киргендер менин кабинетимде бир жагыда Аманашвили, Сухомлинский, Макаренко турса, бир жагыда Кур'ан-ы Карим турат. Кудайга шүгүр. Ошол жерде Кудай деп билим берип жүргөн, ошол Кудайга элге кызмат кылайын деген кызматты кылып, билимане 180 бала окуган жерден 75 баланы медакадемияга даярдап өткөргөн Анаркулова Наргүлнү алып келди. Ого кошумча бөлүм окуучулары биология сабагынан республикалык олимпиададан 1-орунду алып, эл аралык олимпиадага чыгып жүргөн окуучусу өзү жетектеген классында алтын сертификатты алып, президенттин колунан сыйлык алган. Атай ушу алып келдим да, мына ушу сиздер менен окуучулар бир нече жолу алган, бирантасы сага жетпей калса, өзү ыйлап калган Русита деген мына ушул болот. Бизди чакырды, муну
Bundan bir ay ilgari Çatkal şunday siylap, men Çatkalda körene gedem azamat. Şunday siylap havas kılıp bu jürgüle desem jönöp durup men baralbay tekemde mege desem menin okuçum altın sertifikat alış kerek ede bir bal jakpay kalıptır. Şonun sporuga baralbaydı. Agar o başka bir Çatkalga jür dese, toğu jaylöөгө jür dese, mana dese 4 tas kalıp ketсе ham jöney berет da. Şunday ejekeyizge bir kol çağırıp koyalım. Ahmatullah, sizlerde buna jakşı direktör ejeke kanıtı var. Altınay ejeke baş bolğon mына direktörler Alima, Gülsün, anan eki ağaylar keç kesek bizde kütüp alışıp, anan öte bir urmaktap sağırlan beri dağın şu men tereң razıçılıkta aytып ketemin. Endi mana bu kiriş sözüm ele hazır көп bu жерде eneler oturamaysыздар. Bismillah deb ayta turgan sözüm men kıyın emesmin, zor emesmin, maktana turgan emesmin, ortadan tömönkü mugallimmin, ortadan tömönkü adammin, orta adammin deb jursem bir İslam Pakistan Akademiyasında okup gelgen bir İmam Bukhari aytat, Vapraga siz öte tuğru sözde aytat ekeniz deydi. Nege desem özü Kur'an-ı Kerim'de ortaça bol degendi. Men okugan emes edem Kur'an-ı Kerim'de namaz okuyayım, lekin okugan emes edem. Şondan beri suyunup şu gapni köp aytam. Men ortaça mugallimim deydi. Elimizde hurmatlı veliler, baldarımızды şunday tarbiyalaylık, direktörler, mugallimlerimizdi şunday tarbiyalaylık. Daim kichbeylikке anankin ortaça boluğa tarbiyalaylık. Men kıyın, men bütürdüm, men zormun degenden Kuday min marta saklasın. Sizler menen, el menen, Kuday menen birge olayık. Rahmat sizlerge. Anamlar kızmat kılıp turgan ballar, ağaylar, sizlerge min rahmat tuğru kıldınızlar. Geçe jolda kelatı bir жерге kirsek, şunday zal tolup kalsa, buna Turgunbay aytat, ağay öpünüştüm, ne oldu sen bir 30-40-50'ye jakın adam orun jok eken dep eşikten kaytıp ketti deydi. Ошого мынандай отуруштарды коюп, анан келгендерди кичилерге көпөсүнүп, үмүт менен келгендер эшикте калып же толбой экен деп кайтып кетип калбасын. Эми урматтуу энелер, катышуучулар, директорлор, уруксат берсеңиздер, мен отуруп калган сөзүмдү улайын. Азыр бул жерге чыгып сүйлөгөнүм бул сиздердин урматыңыздар болсун. Кайсы шарт болса bir martaga туруп келип сүйлөгөнүм сиздерге таазырым болот. Katışıcılar, ben sorayım sizlerden jakşılığı bulup jatabı? Anan kulağınlardı tundurup görgön jok mu? Şu вечерлerde toylarga barganda men daim aytım kerekti alıp barып чыга. Bir marta zalga oturup ukun ele tamam çıkıcı adamlardı kontruşun kırıp taştaysın. Ündürü yılırıpta kılbaydı. Oşogo surağanım, eğer egiz bolsa mümkünüzler, ben kiçine akırın kılamım. Bu olmasa mümkünüzler. Oşontup daha birbirimizi düşünüyor. Anan urmattığlar. Bu yerde bana imamımız oturar, bütsinlerimiz oturar, rayonodon adam oturar. Oşanse dele ben sizlerge aytamım. Bir mday boş cay, tuğan çay oturdular, boş kaçlar. Bunda yerkin oturayıp birbirimizge işe niyetken beyin dolu cayları oturalı. Köpünçe olanlar jıyınlar degende bardık şunday напряженный oturaplar. Tuz oturup kimler ayakta karalı degende. Yok андай emez. Men deputatım emesmin, ministerlerin emesmin, öte çoğu kızmattaki adamların emesmin, azamattığındaki sözünden bildim, bürokratiyası yok eken, oşo üçün bir erkin bağırlaşıp sizler menen jakşı süйлөшөйүн. Keliştikmi? Şonda jakşı bolot da urmattуулар. Rahmat. Эми бүгүнкү тема мына ушу mektepteki ballardın bilimi, tarbiyasını jakşırtууда eneler mektebi, mektepte effektivdүү başkarуу, mugallimlerдин kesipkörlük çeberçiligi jönündө sözdü kozgoyup alıp keteli. Köpürөөк eneler, atalar, andan keyin uydagi moralдык, psixologiyalык klimat mына uşu jönündө söz kılalı. Men bunday sizler menen kelişelim, men bir 5-10 minut süйлөп turup, anan selerdi tajatpastan sözümü toktotom. Hayır etteysin yani. Toktotot ekenler. Toktotom. Antkeni tüm böyle bir söyleyverse adamlar tajap ketedi de toktotoyunların bunday degen söz var. Kezek menen degende.
Men aytkanlar boyunca sizler bir oyunuzlar, sunuşunuz, soruğunuzlardı beriңiздер. Benim canımda oturan adamlar dagы bir abzastan aytılgan tema, aytılgan oy boyunca şunu tasdiqlap, tez kvadrat же болбосо төгүнгө чыгарып, же сунуш, суроо берип аланы 10 minut сүйлөгөндөн кийин bir 7 minut, 10 minut суроо жооп кылып туруп, анан экинчи бөлүгү өтөлү, анан дагы шонтуп анан үчүнчү бөлүгү өтөлү. Мени менен келген жанагыдай белгилүү инсандарга сөз берели, ошентип сиздер менен ыкчамдартып жыйынтыктайм. Сүйлөштүк, рахмат сиздерге. Ата-энелерден урматтуулар, биз 25 yıl oldu özümüzün mektepte eneler mektebi degende açıp enelerini okuta başladı. Bundan 25 yıllar. Nime geldi? Azır ben sebebini aytam. Ertim koyar ölçüdü. Beni kararlarım. Şöyle kararlattı. 3. klasında okuşlar. Sondayda muhalif kaçı sağlık olsa meşgul yok. İşte olsa daha şöyle kararlattı. Eneler mektebini açıp enelerini okutuşta argasız macbur olduk. Nege macbur olduk? Baldarın can dünyasının akılını bana o eğri aldı. Günü tünü. Olur mektepte kegen benim kulağına gap kirmey kaldı. Tarbiya caramay kaldı. Agresivnost, kataaldık, kattap kete başladı. Mınavuşunun aldığını alışka muhallimler жалгыздык kılıp kaldı. Milisiyanın da küçü jetpey kaldı. Tuğra vakit, tuğanlar, şu ben bargan жерinde aytышка majbur bolumda, seler barыңар şunday серьезный болуп мени тиктеп алыпсыңар, мен өзümdү сүйлөп кетип атам. Sizlerce gayga okşatık, sonra özümüzü okuyalım. Asarım bunday jayları karab, oğa, tuğra, jakşı dep tursalar, jakşı olur. Tuğra degende bir kol çalıp koyatın. Men stüdentler okuram. Barın üstüne hesap, matematika, kimya, fizikanın öğreniminin en son programmaları ballar onu faydalanmayın. Ular keç-keçe bayağı sıvasına geldik. Şam ne bu? Şam bu ilim, şam bu tarbiya, şam bu iman. Mana şu jagılsa, anan keyin ballar manalar көз каранды болбойт. Telefonuma kirip ketdi de o adı bunda karasam ballar işlerse emez, eneler kirip ketdi telefonuma. Her bir vardı da göre ayaş oturup kampanya bu hadise var. Şuna aytip berem agar vakt kalsa. O işler köp kızık işler oldu da kuyuv ballar menen arkamdan ram bolup ketdi. Kuyuv ballarga tuğra mugallimde Mana Oson'un ayından muhallimlerden bazıları ağırlıkta nervası oynar yok, kırışkan körüyor beni kırışkan. Muhallimin şu anekdot çıkarıştır, men aytmak için muhallimin şu dereceye jetkizgen kim? Bana ben kolumdan ko'rsatib berem. O'quvchisi kelmagan o'quvchi. Bunday maqtanmay chinlikda aytayın 80% bola o'quvchisi bo'lishi kerak. Muhallim sizlar o'ylaysiz o'z muhallim ekan, muhallim deyli aytib o'tadi. Hozir muhallimlar jo'nda ham qalemdir, tuzi aralashib, qadam muhallim haqida jarashib muhallimin demesini aytıp durayım mı? Yani o canavar kalemlik belki balanızdaki emeğiz, o sizdeki. İman insaflı olsa, balağız жақсы оқу olsa, adabı bol olsa, iman, insaf,
мындай бир эмгекчилиги бол болсо, демек ошол үй бүлөнүн президенти атасы болсо, премьер-министри энеси болсо, демек о жерден президент не то экен да, о жеринен мери начар экен да, үй бүлөнүнөн мери. Деп сиздерге айтмакчымын. Бул сөздөрдү мен атайлап уңгу коюп, ударение туурабы? Жана айда бурулбайбыз, шарт түзбөйбүз. Демек биз балага кичинесинен ошол шартты түзүп берсек, анан үй бүлөдө балдарды тарбиялоонун принциптери жана методдору дейт. Албетте муну карап көрсөңүздөр, бул жерде эң соңку мындай схема менен берилген. Балдарды тарбиялоонун принциптери, методдору айтылды. Ошол эле учурда кошумчалап, үй бүлөдө балдарды тарбиялоонун кээ бир методдору. Агай муну да бөлүп көрсөтүп койгон. Анан ушул метод принциптерди мен кичине илимий тилге жакындап кеттик, бирок агай муну жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөдө балдардын тарбиясында амал кылуучу зарыл болгон 17 эреже деп берген. Зарыл, муну сөзсүз аткарыш керек. Мисалы, өрт коопсуздугун сактоо жөнүндө бизде эрежелер. Кечкече отура, айыбыз калып кетет экен, эме болот экен. Бир айда бир жолу келесиздер. 2 сааттан ана директорлор даярдап атат. Балдардын билим тарбиясын эле жакшыртып калбастан ажырашууну азайтат. Ынтымактуу экен дейт. Биз ушул энелер мектебин уюштурганбыз 1 жыл алдын. Сиздин шакиртиңиз Гүлзат Жалилова чакырып туруп уюштурганбыз. Бирок моюнга алабыз, акыркы моментте кичине солундап кетти. Ошо сиз айткандай жүгүрө берип, ал жака бул жака иштер көбөйүп, анан калып кетти да, чындыгында. Анан эми кечээ күнү мен Кемин районунун ошол Гапыр Мадеминов деген группасына кошулдум. Ошол жерде өтө сонун сабактар болуп атыптыр. Акыл эмгегинин маданияты боюнча жана башкалар боюнча. Мен сунушум, суранычым ошондой бир группа түзүп туруп, ошондой бир күчтүү мугалим менен. Мына ушул биздин зонанын мугалимдери дагы бардыгы макул болсо керек. Ошого группа түзүп туруп, ушул түшүнбөгөн эмелерибизди талкууласак, анан сабак алсак. Рахмат. Рахмат, көңүлүнө алып, менде 3 уул, 1 кызым бар. 2 уулум жакшы бүттү, дүйнөлүк олимпиадаларга барып келатат. Апасы менен биргеликте колдон келишинче аракеттенебиз, жакшы тарбия бергенге. Ушу агайдын китебинен окуп туруп, таасирленип карасак, бүт өзүбүзгө байланыштуу экен да. Өзүбүзгө, ата-энеге байланыштуу экен. Бири-бирине шылтап таштап койсок болбойт экен. 3 нерсени айтып коеюн. Биринчиси, убакыт бөлүшүбүз керек экен. Экинчиси, адал мээнетти эмнени жедирип иширип атабыз, карашыбыз керек экен да. Бир жерден кичине болсо да бир нерсе аралашып кетчү болсо, ошол биздин балабыздын зээнин, билим алуусунун, ийгиликтерин бүт баарына таасир этип коет экен. Анан үчүнчүсү, дуаны балабызга аябай көп кылышыбыз керек экен. Дасторкондо отурганда, намазда жана башка кайсы жерде болбойлу балабызга жакшы батаны бере беришибиз керек экен да. Анан мына ушул нерсенин баардыгы кантип беребиз, эмнени үйрөтөбүз, агай ушунчалык чайнап, жөнөкөй тил менен бизге алып келип колубузга берди. Биз үчүн, ата-энелер үчүн баладан өткөн ыйык нерсе жок. Туурабы? Бала деп жашап жүрөбүз. Эгерде чындап бала деп жашасак, биз ушул китепти окуп, кичине мээнет кылып коелу. Кудай буйрса мээнетибиз кайтат. Рахмат. Жакшы тарбиялуу балдарды чыгарышлыкты, окуучуларды, илимдүүлөрдү чыгарышлыкты аркаңыздардан мына ушундай эжекейим бар эди, мына ушундай агайым бар эди деп туруп артыңыздардан дуа кылып кете турган инсандарды чыгарып кетишин биз Алла Тааладан тилеп кетебиз. Эми Курандан бир аят: "Ман яхдихиллаху фала музилла лаху ва ман юзлилху фала хадия лаху." Kimdi Allah Taala tuğra jolga salgan bolsa onu hiç kim adaştıra albaydı. Bul tuğra jolda жүрүшлүк, ошол tuğra jolda baratkanın bul Allah'dan berilingen niyamat sana. Wa man yuzlilhu fala hadiya lahu. Kimdi Huday Taala adaştırgan bolsa
yani hiç kim tüzdey almaydı. Dünya cüzü barıp durup emetsin tüzdey almaydı. Şunun için sizlerden barınızlar Allah subhanahu wa ta'ala iman versin. İslam menen mınau dindi yoldu bilimdi salıştırıp kele turgan bolsun bardığının tüpkü tamırı bir. Biz mana şunday akıldı baldardı çıgarayık. Mana şunday eli jurtaga hizmet kılsın. Mana şunday nerselerde emetsin degen emede jür. Buna davat deydi, meçitke kelgenderdi kele davat emes. Niyetli tuğra kılıp turumuna ağaylarımız, ejekeylerimiz kelip turup emet otar. Bulardıkı dağın sizlerge bergen jakşı dinge tuğra kelgendermesi davat kılıyorsunuz. Demin ağa sizge dağın Allah Teala ömrünüzde uzun kılsın. Üçünçe adamın jürögünen orun tavıpsız. Oşol ordumuz pasaybasın dağın kötörüle versin. Elge mına şunday jakşı nasatlarınızdardı berip turup jüre beriңiздер. Rahmat sizge çoğun, rahmat. Bayağı internetten uğup kaptı. Bir sağımızda uğup kalıp ayağa çeyin uğuttuğum birasa jakşı kemdep kuyam tolgop jönöttü da bolsa üydeli ayınlar oldu. Çok şuradan Enem yerimi degen ayıldağı turmuştu çağıldırıp bir rolik jasadığında jürögümden çıkarıp senaryoda ölsün ta bir ay dayardanıp ayıldağı turmuştu çağıldırıp rolik jasadık de sizin temanızda karasam enem yerimi dep turganken anan kaçışkan hareket kılıp şol rolikti sizge bunday bergim keldi da anan bu yerden koyöylü desek eme notebook yok teknikal emeler karajatlar yok gerçekten anan enem yerimi degende baldarımızды жөн эле кучактап койгонубуз анан öp жыттап койгонубуз бала үчүн эң жакшы белек экен да энелер ар дайым кучактап bir күндө bir эле жол эмес 12 жол 8 жол кучакташыбыз керек экен сөз түрдө азыр керек болсо мен мынтип сүйлөгөнүм ролик тартканым бардыгы менин апамдын эмгеги мен апамдын эмгеги деп түшүнөм да биздин тагдырыбыз биздин келечегибиз энелерибизден экен демек биз балдарыбыздын тагдырын чечет экенбиз балдарыбыздын тагдырын турмушуну баарын чечет экенбиз да ошон үчүн мен жанатан берип кол көтөрүп сиздерге эме тоскоол болуп койгон окшойт айтпай койсом чыдабадым да анан балдарыбызды сүйүшүбүз керек экен ар дайым балдарды сүйүп мээримге бөлөп жакшы карашыбыз керек экен дагы кандай сулар да энди роликте негизи Малбай умтулган алга карай энелер мектеби деп күйүп жанып кыргызга жылдыз болду капырагай педагог илиминин кандидаты кыргызга туугайланды агаяты энелер ак мектепти окуп жатат энелер адеп ахлак туубашаты устаздын улуу ишин иштеп улап онлайн форматында сабак курап салтанат өткөн сабак кызык кино сезимге гүлдөр өнөт түндө жарык агайдын айым аттуу бал китебин бул эжей мээге куят тан беремин тарбия баалуулугу чет тил билүү максаты бүгүн бала ата эненин ишке шарт аруу тилек жакшы максат энелер жакшылыкка дайым башат тынч айыл аалам уктап жатканда да бир гана эне уктабай элдей айтат. Адамдардан Allah razı olsun. Şu yerde özgürce belirleyip durağımız, ben özü sırt ayrılığa kelim babamın bardığıyla Ayşe öğretken, ben özüm bağımızda tanım çekişenektim. Şu sırttan bizde sağlam alıp şu yerde bugün gündörlüğümün işler ağzından içine kızmak hoştu. O da derste rahmat varlıklardan sözümüz eksik kılmalarına. Şu var biz dil bağımında işleplerdi az, bir ağaydın akılın madaniyatı kitebin.
2 жылдан бeri айтып быйыл гана кичине түшүнүш боло баштадык да. Ушул нерселерде өтө чоң өзгөчөлүктөр, жетишкендиктер азыркы эжебиз чыккандай кызыгуулар көбөйдү. Ушул нерсени жалпы Айдеркен талаасынын айымдары киргизип ала турган болсок, калып кетти деген атыбыз бар болсо, озуп кетти деген атты тез эле убакытта таап алсак болот. Кудай деп жакшы ниет кылып, балдарыбыз өмүрлүү, бактылуу болсун деп эне тарбиясыга киришип, жакшы иштерди баштайлы. Мектеп уюштурат, гуайшалар уюштурат, мунун баардыгынын башында дагы Айзада турат. Анан мына жерде ыр жазган эне, анан бул эжеке келин, ояктагы дагы бирөө кол көтөрүп атат. Ушу ким ушу бир жакшы демилге көтөрсө, катышып коюңуздар, окуп коюңуздар. Менен бир дасторкондо чай ичип, өзүбүздү бактылуу сезип отуруп маңдайлашып отурабыз. Кыргызда ушундай сөз бар. Баатырдын атын алыстан ук, алдына келсең бир киши деп. Агай, мына сиз менен жакшылап баарлаштык. Мен сөздү кыскартайын дагы, азыр ушул кичине